деген кандай азыр көйгөй ушу баягы биз дагы баягы силерге мүмкүнчүлүк түзүп берели деп бул жерге немени холодильниктерди коюп ушундай неме кылып атабыз. Баягы баардык элдерге бирдей болсун, конкурентная способность болсо баягы баада көтөрүүгө болот дегендейчи. Эми бизде деле ушу сапатта келип такалып атат. Азыркы моментте бизде заводдо эртең менен ушу заводко барсам, мен заводко барсам, ушу заводдо 40 тонна сүт уюбай турат дейт да, уюбай турат. Уюбайт. Бул жерде элдер эмне кылат? Сода кошот. Сода кошот. Эриген сүтүн кошуп төгөт. Эриген сүтүн кошуп төгөт. Аны аралаштырып төгөт. Бирок эми биз анын баарын эриген сүттү кармай албайт экенбиз тияктан. Ерибесин деп ушундай ар кандай маалымат алып аткандан кийин маалымат укпайсыздарбы? Андан кийин анан эме суроо болсо ар кандай ушундай кошулмаларды кошуп ишет. Силер кошпойсуңар мүмкүн. Сүтчүлөр. Эже биз ошо текшерип, ошол бизди содага текшерген, тиге текшерген, буга текшерген бүт ошо реактивдердин баары турат да. Жакшылап өтүп атат. Талаш тартышсак дагы ошол шопурлар калп сүйлөп кылып жанагынтип бир сом өйдөрүбүз, кем беребиз деп сүтүңөрдү талашып алып кетип атат. Ошого да Кудайга шүгүр дегиле. Анан могу качествого келип такалганы бул баардык заводдор талашып баргандан кийин тиги приемкага келгенде баары эле качествого келип такалат да. А силерден могу ортодогу ортомчу приемщиктер силерден талашып алып кетет, ал туура да. Силерден ал кандай сүт болот, эмне сүт болот, тиги заводунда берет, бул заводунда берет, айтпай беребиз деп бир сомду кошуп берет, 50 тиынды кошуп берет. Бирок баары эле приемкага барганда ошол эле сыр чыгат. Ошол сыр чыкканда базарга баары эле бир ценада турат. Баарыбыз эле катарда турабыз. Алматыдабы, Россиядабы, бирок каягындачы. Бирок баанын баары эле бирдей болуп калат да. Анан ушул жайдын күнү силер деле мисалы 3 ай 4 ай иштейин деп келип атпайсыздар биякачы. Эми жайдын күнү сезон убагында заводторго деле сезон болот да. Сүт көп болот, действительно көп болот да. Кичине базарда дагы сыр көп болгондон кийин ошо бааны түшүп кеткен себеби да ошол да. Бизди рынок диктовать этет. Рынокко баш ийебиз бизчи. Базарда сырдын башы, асмандын башы болсо биз 50 сом, 100 сомго мисалы силердин эмгеңер жегенге биздин эч кандай укугубуз жок. Бизди да контролдогондор бар үстүбүздөнчү. Бизди деле контролдогондор бар да. Курбайылын тургунун сүт төгөм. Анан ошол сүтүбүздүн баасы төмөндөп кетти, 12 сомго түшүп. Ошону көтөрүп берсе деген маселе менен келгенбиз. Ошол биз көтөрүп берсе деп маселе көтөрсөк, бул фирманын өкүлдөрү айтып атышат эме деп. Сапаты начар деп. Сапаты начар болсо андай болсо ал жерде текшеришсин, анализин алышсын. Мурун 2 жыл мурун жылда текшерип алып биз кандай эч кандай нараазычылыгыбыз жок болчу. Быйыл ошо текшербей эле алып конкуренция көп болуп анан неме болот. Сүтү да ылдырап кетти. Ошо келгенбиз ошол маселе менен. биздин көйгөй көптөн бери чечилбей атат да булчу. Өткөндө деген келсек деп киши чогулган. Анан просто ички үйдө болот да ортодо чоңдоргочу. Жаан жайыт, кар жайыт, малдын артынан жүрөбүз баарыбыз балалар. Анан сразу 15-тен 12-ге чыгып, ошонго чогулганбыз биз. Көйгөй ошол болчу да. Өткөндө баягы чоң тойдо дагы чыгып сүйлөдү, ал чоң тойдо чыккан эмес эч ким, чогулган кишилерчи. Анан ошонго чыдабай бүгүн чыкканбыз, могу кичине болсо да, бир аз киши болсо да чогулуп өзүнүн эмебизди айта алды. Көйгөйлөрдү. Анан азыр булар төртөө кошулуп алып эле кайра мындай чыгып алып сүттү кандай сүрөбүз? Может дагы түшүрүп коюшат. Негизи 10го чейин түшүрөбүз деп. Ошону карап биз чыкканбыз да 12ден 10го түшсө каяка барабыз? Андан көрүп сүт сабай эле мал салып эмес болду. Ошо бала бакранын багалдап эле келгенбиз. Ошол маселени чечели деп. Ушул маселени чечели. Мен Назира, Утубаева Назира. Мен ата энем ушул жайлоодо өмүр бою эле ошол мен деле ушул жакта туулуп өстүм дегендей. Биз деле ушу жайлоого жыргаганыбыздан келбей элебиз да. Жаанда, карда ушу балдарды багалы, кагалы деп. Анан сүттүн баасын деле азайтып салгандан кийин биздин ичибиз күйөт да. Анан балдарга деле бир аз болсо деле кичине каймак тартып беребиз. Алар деле жейт деп жайлоодо жүрүп кантип каймак жешпейт. Анан баасындар мынтип түшүрүп салып атышпайбы? Ошо болбойт да ошоларга. Анан келип алып сүттүн сапаты, анда болсо өзүлөрү текшеришпейби? Текшерсин.
Может сүт алып аткан кишилерден чыгып атабы, бизден чыгып атабы, биздикини текшерип алсын. Азыр как раз көбөйүп аткан кези эми жирность деле азыраак эле болот болуш керек, сүт эмип атат да, уйлар эмийт. Ар бир эле май каймак чыкпайт да уйдан. Анан жирностун айтышат. Сүттүн баасын кичине нормальный көтөрүп берсе, биз деле ошол сүттүн баасы менен балдарды багып, ошол малды багабыз да, ошол малга чөп алабыз кайра эле. Ошолорду эме кылабыз да. Анан келип алып өздөрүнүн сүтүн сапатын айтышат. Текшерсин. Эмил сүт булак акционерлик коомунун сүт алуу бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштейм. Бүгүнкү жаралган маселе боюнча эми бул дыйкандардын өндүргөн сүтүнүн баасы төмөнкү баада болуп атат дегенде мен мындай деп жооп берем. Азыркы учурда ушул каркыра өрөөнүнөн чогулган сүттүн байлуулугу төмөнүрөөк болуп калып атат да. Башкысы бул жерде элдердин да айтканы туура бир чети. Бирөө алган таштап кеткен сүттү бирөө алып кетип атат. Бул жерде болсо компаниясы 96 каркырадан сүт алабыз. Башында кандай сапаттуулукка талап койсок, азыр деле ошондой талап менен келатабыз. Анан сапаттуулугу төмөнкү же болбосо бизге туура эмес келген сүттөрдү биз албайбыз. Мурун кандай болсо, азыр деле ошондой, эртең деле ошондой тартип менен алабыз биз. Азыр биякта элдин коюп аткан соо талабы мисалы үчүн биз таштап кеткен сүттү бөлөк бир водитель барып алып кетип атат. Анан туура эмес акыбал пайда болуп калып атат да. Баасын көтөрүү боюнча же болбосо баасын туруктуу кармоо боюнча алдыда кандай иштер болот? Баасы, сүттүн баасы боюнча бизде жылдык бюджетте каралган өзүбүздүн баабыз бар. Ошол бюджетте каралган баалар менен алабыз. Биз сүттүн сапатына карата болгон мамилебиз ошол бойдон кала берет. Баага карата болгон мамилебиз деле ошол бюджетте каралган баа менен ала беребиз. Азыркы күндө 12 сомдон. Азыркы күндө 12 сом.